Olsun derek olsun. Bizim media борборда өсүп өнүгүү болуп жерге өздөрү тынчтык болсун. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү башталганын жарыялап, аларча мамлекеттик жаратылыш багынын аймагында көчөт отургузган. Мына ушул максатты көздөй Баткен облустук медиа борборунун айланасына арча көчөттөр отургузулду. Иш-чарага туризм департаментинин директору Самат Шатманов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана облустук медиа борбордун жалпы эмгек жамааты катышты. Кыргызстаныбызды бүтүндөй жашылдандырууга кошулуп, ушундай иш-чарага катышып аткан үчүн биринчиден терең ыраазымын. Себеби бул Баткен областында, Баткен жеринде абдан мындай батыр эл жашайт, батыр эл, тайманбас эл жашайт. Мына ошонун алкагында мына ушул бүгүнкү күндө ушундай иш-чарага күбө болуп турабыз. Себеби Баткенибиз гүлдөш керек, өсүш керек. Баткенибиздин бардык тараптан потенциалы абдан чоң, экономикалык жактан дагы, туризм боюнча дагы ошол эле учурда бардык шарттары ыңгайланыштырылган жакшы аймак десем жаңылышпаймын. Быйыл Баткен облусуна өзгөчө макам берилип, ар тараптуу жеңилдиктер бериле баштады. Мунун алкагында облустук өкүлчүлүктө эл аралык кызматташтык, инвестициялар жана туризм бөлүмү ачылды. Мындан максат Баткен облусуна инвестиция тартуу жана жакындан иш алып баруу, ошондой эле туризмдин потенциалын көтөрүү. Баткен жергеси бул туризмдин ар тараптан келген туризмге көрсөтө турган жерлерибиз бай жер. Себеби тарыхый баягы ата бабалардан калган мурастарды көрсөтсөк болот. Жакында эле бул туризм департаменти ушул бизде обл администрация менен биргеликте Баткен областынын аймагында, Баткен районунун аймагында Мадиген геопаркын уюштуруу боюнча бир чоң долбоор башталган. Буюрса бул долбоор ата бабаларыбыздан калган мурас катары ал жерде өзгөчөлөнгөн бир аймактар болуп эсептелет. Мына ошол Мадиген геопаркын уюштуруу менен бирге ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү иш-аракеттери жүрүүдө. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү өлкө боюнча жыл сайын белгиленчү салтка айланып, ар жылы 5-6 миллион даана көчөт отургузулмай болгон. Мына ушул максатта өлкөнүн булуң бурчунда көчөт отургузуу жана жашылдандыруу кызуу жүрүп жатат. Айжан Кубатбек кызы, Абдуламит Абдуманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары.